Сырлар дүйнөсүнө кош келиңиз. Ысык көл бул дүйнө жүзүндөгү эң чоң туздуу көлдөрдүн бири гана эмес, сырларга толгон кереметтүү жер. Айтымдарга караганда, көлдүн астында бир убакта кооз, байыркы шаар болгон. Бирок ал шаар эмнеге сууга чөккөн? Эл арасында мындай уламыш айтылып келет. Байыркы доордо Ысык көлдүн жээгинде чоң, кооз шаар болгон. Бул шаар алтын, күмүш жана башка байлыктарга толо эле. Анын ханы өтө бай жана катаал болгон дешет. Бирок аны бой көтөргөндүгү жана элдин тилөөнүүлөрүн кулак салбагандыгы акыры шаардын түбүнө жеткен. Бир күнү бул шаардын үстүнөн кара булут каптап, катуу шамал башталган. Элдин айтымында бул табияттын катаалдыгы эмес, Кудайдын каары болгон. Шаар ошол эле күнү суунун астына чөгүп кеткен. Айрымдар бул шаар Ысык көлдүн түбүндө азыр да бар деп ишенишет. Сууга түшкөн сүңгүчтөр кээде анын урандыларын көргөнүн айтышат. Алар алтын сарайлардын кыйрандысын, кооз кумталларды көргөнүн айтып беришет. Бирок таң калыштуусу, бул жерге экинчи жолу барууга эч ким батынган эмес. Кээ бир уламыштарда айтышат, түндө көлдүн жээгинен шаардын жарыктарын көрүүгө болот. Ал эми сунун ичинде адамдардын үнү угулат. Эл аны арбактардын шаары деп эсептейт. Ысык көлдүн астында чындап эле шаар барбы? Же бул болгону элестетүүбү? Балким, бир күнү бул сыр ачылат. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Көңүлдүү уламыштарды жана сырдуу тарыхтарды жактырасызбы? Катталып коюңуз.